Биздики мындайынан болчу да. Ушул жерге чейин куруп анан ушул жерге чыгып жашачык да. Кыш кызын деле ушул жакта. Ооба. 15 жыл бою ушул жерде жашадыңар. Ооба. 25 жыл болуп калсанан кийин сүздүрүп койсо намусуңа теткен да мында. Билебаңыз сен, баары жакшы болот. Биз азыр жеткирем. жеткирем. Өлтүрөткөн да намус үчүн эле. Апам азыр Бишкекте ФЧКда больницада операция болуп атат. Урматтуу мэр, айланайын мэр, сизден суранам. Адамдарды сыздатпаш керек. Жай таап берип, жашынакай жайгаштырып, жардам бериш керек буларга. Бул биздин жарандар. Мен азыр менин жүрөгүм ыйлап атат, силердики эмесчи. Бул ташпоордук мамиле. Азыр бул жерди канчага алдыңар? 5000ге. 5000ге алдыңарбы? Айдаркан деген ажы киши бар бул жерде. Мен тааныйм да ал Ооба. ажы экенин. Ошодон алдыңыздарбы? Ооба. Ал эми азыр тиги Айда эженин леченияларын ким көтөрүп атат? Каяктан ошо киреше? Байкем Москвада. Москвада байкең барбы? Ошол жардам берип атат. Ооба. Анда уруксат болсо киргизем. Биз бир кирип көрүп коелу. Бир эки сиңдим, бир кызым бар. Үйшүгөн жоксуңарбы? Эки Кандайсыңар? Ушул эле бөлмө? Ооба. Эки иним окууда азыр учурда. Ушундай үй бүлө ушинтип жашап атат. Баардыгын сиздерге чалдырганга аракет кылып атам. Андыктан каналыма катталганды унутпаңыздар, лайк басыңыздар, анан ой пикир калтырыңыздар. Биздин Токтогул шаарынын мэри туура кылып атабы, туура эмес кылып атабы, мына ушул аярлуу катмардын жашоочуларына биз кандай мамиле кылыш керек? Сиздердин да ой пикириңиздер өтө маанилүү. Ассалому алейкум, урматтуу кыргыз элим, урматтуу менин жердештерим. Сиздер менен кайра эле Токтогул шаардык кеңешинин депутаты Болот Дүйшүналиев. Бүгүн Бишкек-Ош трассасы менен Бөкөнбаев көчөсүнүн кесилишине келип олтурам. Бул жерде жарандар мени бир айлап, мына жумалап күтүп, өздөрүнүн кайрылууларын кылып атат. Айтайын дегеним, мына артында турган күркөлөр боюнча. Мына ушул күркөлөр кыштын күнүндө, ушул күркөлөрдө бүгүнкү күндө 4 адам, 4 үй бүлө окат кылып, жанын багып жаткан экен. Бирок кыштын күнүндө Токтогул шаардык мэриясы мына чачам деген абалга келиптир да. Бузам, талкалайм дегенчи. Анан ал саясат менен макул болбой, биз эми албетте бул жакты оңдоп түзөө иштерин, көркүнө чыгаруу маселелери бар, мен аны танбайм, бирок келиңиздер, ошол эле учурда жарандардын абалын, акыбалын, ушул күндө аларга кандай шарттар түзүлүп атат. Мына ошонун жеринде бар, өздөрүнөн сурайлы. Жүрүңүздөр анда. Урматтуу эл журт, урматтуу шаардык кеңештин депутаттары, урматтуу мэр, район жетекчилери, үй бүлөлөрдүн эң аярлуу катмарында турган Айда эже, 7 баласы бар. Мына ушул күркөнүн ичинде жашап, окат кылып, эми күнүнө 500 сомдон 1000 сомго чейин киреше тапса тапты, таппаса жок. Мына ошо менен үй бүлөсүн багып келген. Азыр ал эже да ооруп атат. Мына азыр кызы атайын келди, иштин чоо жайын, кандай мамиле болуп атат, баарын түшүндүрөйүн деп атат. Бул жер болсо дагы бир эженики, ал азыр жок болуп атат. Анда карындашым, сенден суразак дароо эле. Азыр абалың кандай? Чындыгында ушул жерде жашагансыңарбы? Айда эже азыркы күндө кайсыл жакта? Мында өзүң ушуну түшүндүрүп бир айтып берчи. Биринчиден саламатсыздарбы? Мен азыр апам жоктугуна байланыштуу мен чыгып атам. Апам азыр Бишкекте ФЧКда больницада операция болуп атат. Карындашым, баары жакшы болот. Сен азыр оюңду, сенин сөзүңдү мына мэр, райондун башчысы баарды угуп турат. Кыштын күнүндө сага канча жолу эскертүү берип, эмне үчүн мындай мамиле болуп атат? Сен аракет кылдыңбы бир барып, мындай кое туруңуз деп? Барып аракет кылдык, бирок мэр эч жанына жолотпойт да биздечи. Бир эмес, 2 жолу бардык, киргизбейт. Биз силерге эмне эмебизби? Кароолчубузбу, силердин жаныңарда жүрүшүбүз керекпи? Барып бузгула, мамлекеттин жери дегенден башка эчтеке айтпайт бизге. Канча жылдан бери иштейсиңер силер? Апаң болуп канча жылдан бери? 2010дон бери. 14 жыл болуптур анда. 14 жыл болду. Балалыгым бүт эле ушул жерде өттү. Кыйналган күндөрүбүз бүт эле ушул жерде өттү.
Азыркы күндө силердин ошол турак жайыңар барбы? Мындай жашай турган, Жок. ушул күркөнүн ичинде жашачыңар белеңер. Бизди болбой кубалагандан башка жактан жакыныраак жерден квартира алып киргенбиз. Ушунун эле айланасында. Ооба. Анда сен азыр ошону көргөзө аласыңбы мага? Эми сени бир аз кыйнабайм мен, а? Мынакей, урматтуу мэр, айланайын мэр, сизден суранам. Адамдарды сыздатпаш керек. Жай таап берип, жашнакай жайгаштырып, жардам бериш керек буларга. Бул биздин жарандар. Мен азыр менин жүрөгүм ыйлып атат, силердики эмесчи. Бул ташпоордук мамиле. Жүр карындашым, көргөзүп кой анда. Ушул жерде канча үй бүлө менен, канча бала менен турчуңар? Биринчиден эжем турмушка чыгып кеткенден кийин жашадык биз бул жерде. Ушул жерде эжең турмушка узап атты. Ооба. Ушул жерден алып чыгып кафеден той берип алып кетти. Алып кетти. Ооба. А силер бул жерде оокат кылып, узатып, катарынан эле андан кийин сен турмушка чыктыңбы? Турмушка чыктым, турмушум болбой кайра келишке туура келди. Анда ичине кирип көргөзүп кой азыр. Жүрө, сен кире бер. Мына азыр экинчи күркөнүн ээсине келдик. Эже, өзүңүздүн азыркы учурда кандай абалда турасыз, өзүңүздүн жашооңузчу, андан сырткары кандай келишимдер, кандай сүйлөшүүлөр болду, ушул жөнүндө айтып өтсөңүз, өзүңүздүн оозуңуздан уксак. Biz эме берге жазында Кабыл айланында барганбыз. Барып анан биздин эме документтештирип бергиле десек анан айланда эме мен 2 күндөн кийин барам. Анан кийин артыңарга жылдырып ченеп берем деген да. Ким айтып атат ошентип? Мэр өз айткан. Андан кийин 2 күндөн келет деп күттүк, мына кошуналар менен келген жок. Анан эле мына 24-декабрда эле эскертүү берди. Давай 3 күн ичинде алып кеткиле, же болбосо трактор менен чапчып бузуп таштайбыз деди. Анан кийин дагы бардык эми. Коем алды кыштын күнү эшик каар дегенде суук болуп атканда бизди эми токтоп тургула эми десек болбой эле. Давай азыр дагы жөнөткүлө деп эле кетип калды. Бизди сөз уккан да жок, ийикти барганда кетип калды. Андан кийин эле жанагы жер комитеттин ошону эле кайта жөнөтүп атат да бизге. Сиз буга чейин канчадан бери оокат кылып жүрдүңүз? Мен 2002-жылдан бери оокат кылып, ушул жерден пенсияга чыктым. Жолдошум болсо ооруп калды, ал инсульт алган. Анан ошо балдар болсо өзү менен өзү болуп кетишти. Анда балдар майда болчу мындай. 2002-жылда. Ушул жерден багып эле баарын чоңойттуңуз. Ошол жерден багып эле чоңойттук, окуган окуду ушул жерден эле таптык. Баары тийиштүү документтерди баардыгын төлөп жүрөт. Жер салыгын башка келишимиңиз болгонбу мэрия менен? Болгон үчүн 4%-тен төлөп жүрдүк. Анан кийин кымбаттатып 600 сомго чыгарбады. Жер мына квадрат жерге 600 сомдон төлөп жүрөм. Мынакей. Моңча документтер бар мына. Мындай. Азыркы учурда эмнени сурап атасыз мэрден? 2 айдан кийин бузуп кетем десеңиз дагы болбой атат. 2 айдан кийин бузса да болбой, азыр эле бузабыз деп атпайбы мына. Кыштын күнү. Сиз даярсызбы бузганга азыр? Азыр даяр эмеспиз да, Эмнеге? кыштын күнү болсо. Эми кичине күн жылаганда деп ойлонуп атпайлыбы? Кыштын күнү болсо мен мына эмеден бери, январдан бери укалап 15 күн капени салдым. Баан айттым эле го эме деп. 200-га жетип калды давлением. Күнү бияка тияка барып жүрүп. Тиги акимге барсак, замеким болсо мэр билет деп. Мен аны чакырам, ана сүйлөшөбүз деп коюп, ал да калп айтып койду. Эмне сизге кайра башынан келишим түзүп, мындай эки жагын оңдоп түзөө деген ушундай бир сөздөр болдубу мэр менен ортоңуздарда? Болгон жайында, агыз айында болгон да. Ооба, эметебиз, артка жылдырабыз. Анан алдына гүлпүл тигесиңер, дарак-барак тийип койсоң, макул болот. Анан буну кайра башынан кургула деди. Кайта башынан кургула, жанагында айнектөлүүдөн кургула деди да. Эми куруп беретпелеңиз эгерде ошондой мүмкүнчүлүк болсо. Мүмкүнчүлүк келип, мэр келип 2 метр артка жылдырып эмесе мүмкүнчүлүгүм бар. Кредит алып болсо да курасыз. Кредит алып болсо да курам. Анан эми 25 жыл болуп калсанан кийин сүздүрүп койсо намусуңа тиеткен да Билебаңыз, баары жакшы болот. Биз азыр жеткирген өлтүрөткөн да намус үчүн. Каяка барабыз анан биз жер бербесе же азыраак жер берип койсо деле болмокму? Анан кийин көчүп кетет элек. Жөндөн деле келип алып түрттүрөм деп атынан кийин. Ошон үчүн ооруп калдым мен. Давлением мурунтан ооручумун да.
ыйлабаң сен, баары жакшы болот эми. Бизди карабайлы ушу жанагы Тилек Матовду эле карап атат окшойт. Шегиңиз болуп атабы? Шегим болуп Бир атат. бөлөк бирөөлөргө болушуп, ушундай мамиле кылып атат. 25-30 жыл жатты ушу эн жатты да. Эч ким деле алган жок. Бирөөлөр алалы десек эле миллион деп коет, ал Абаскан бакыттагы. Анан келип ушу Тилек Матов сатып алыптыр. Ушу сатып алгандан бери 6 жыл болду. Чыр. Чыр болуп атат. Сотко дейин бардык. Соттон берден бизге чечкен, жалааттан да чечкен. Кагаздар бар алардын. Кагаздарыңыз көргөз аласыз. Көргөз алам мен. Ошондо чечип койгон анан эле неме кылып атпайбы? Дай түткүдө эле келип эле бияге келип. Мери барсак деле биргирсек эле качып кетип калат. Биздин сөзүбүздү укпай койду. Мен ушул жерде канча жылдан бери ушу оокат кылып келебиз. Чечимибиз бар колубузда. Жылына налогун төлөйбүз. Анан эми мондай кышкы убакта, кышкы суукта ошо бизди күчкө салып атат да, чыккыла депчи. Тракторлорду алып келип сүстүрөбүз эгер албасаңар деп. Биз азыр муну алганга эч кандай мындай шартыбыз жок, ала албайбыз да кышкы убакка. Анан бизди ошо жер берип, артта жылдырып, уруксат берсин. Биз артка жылып, куралы жашына. Кайра башынан келишим түзүү. Азыр могул сиздики ушул күркөдө, Ооба. Ушул жерде оокат кыласыз. Ооба. Азыр коем кышкы убак, жайкы убакта ушул жерде жастан күзгө чейин. Эми жайында эле бир түзүгүрөөк оокат болот экен да. Жайында жакшы болот. Ал эми бул күркөңүздү алдырсаңыз эмне оокат кыласыз? Ойлонуп атам ошону. Эми муну алдырып койсо мен каяка барам? Кайсы жакка барып оокат кылышым керек? Мага жер берип, ушул жердин ар жакка жылдырып берсин. Жашына калып оокатыбызды улай беребиз. Ал эми мэр менен мисалы бир келишимдерге барыпчы, сиз айттыңыз го, мындай куруп бермекмин, бир түптүү кылып курмакмын деп кошуналарыңыз деле айтып атат. Ушул сөздөрдү мэр менен барып сүйлөшүп, бир ыкташып көрдүңүздөрбү? Анын ою кандай экен? Же сөзсүз бузуш керек экенби? Бир ою бар да анындагычы. Мэрге барганбыз жайында. Барсак ошо артка жылгыла деген да. Андан кийин убакыт өтүп кетти. Бирок эми азыр момундай күчкө салып атат да биздичи. Жинне тийип койгон жоксуздарбы? Жок. Же ал бир нерселерге кызыктар эмеспи? Урушкан жоксуздарбы? Урушкан деле жокпуз. Эми азыр барсак бизди киргизбей эле кабыл албай атат да. Салыктарыңызды төлөп, мэрияга төлөп жүрдүңүз беле? Салыктарыбызды жылына төлөйбүз. Ошого карабай деле азыр ушундай мамиле болот. Кайра ошого карабай эле ушундай күчкө салып атат да. Суранчыңыз. Мынакей мэр сизди көрөт азыр. Эл көрөт, депутаттар көрөт. Эмнени суранат элеңиз? Бизди ушул жерге калтырып, убакыт берип, артка бирдеке курганга уруксат берсин. Бизди монтип талаага калтырбасын. Биздин дагы бала чакабыз бар, бага турган. Ошону суранам. Мына могул жерде мындай бузулгандай турат. Карындашым, ушунду айтып берсең. Биздикин мындайынан болчу да. Ушул жерге чейин куруп анан ушул жерге чыгылып жашачык да. Кышкызын деле ушул жакта. Ооба. 15 жыл бою ушул жерде жашадыңар. Ооба. Ага чейин бир маселе жаралган жокпу? Башка мэрлер келип, башка нерселерди жол айыл өкмөтү болуп турганда. Биз Жалал Абадтан дагы соттон утуп келгенбиз. Бирок кайра эле жыйынтык жок. Эмнеде уттуңар эле жыйынтыгы? Жыйынтыгы биз тарапка чечилген, тынч койгула, иштей бергиле деген эле эме келген болчу бизге. Анан азыр ошол соттун аныктамасы, өкүмү аны да аткарбай атышабы? Кандай? Дароо бузуп кириштиби? Бузкула деп 2-3 жолу эмеси менен келип туруп алды, жана бузган. Жер адиси. Ошонусу менен келип туруп алышты. Айла жок, мен апам Бишкекте операцияда болгондон нерде өзүм колумдан. Азыр эми эскертүү бердиңерби? Апам больницада кое тургула. Айттым, мен ишим жок деп койду. Анан сен мен билбейм эч нерсе. Ким менен буздуң эми бул жерде? Өзүң элеби же? Бир тууган тайкемди та чакыргаш тура келди. Жалгыз өзүм алым жетпеди. Азыр эми бунун ичинде дагы оокат ашың бар болчу да бардык, э? Ооба, бүттү, эч жакка ташып кеттим. Капа болбойм, азыр аракет кылабыз ушу сага жардам бергенгечи. Мүмкүн болсо үйүн көргөзсөң. Мындай эми ишенбей атат азырчы. Сен чындыгында ушундай абалда калганыңдычы. Жашырбай эле ошону көргөзсөң. Азыр канча иниң менен, сиңдиң менен ал жерде турасың? Өзүң да балам бар дедиң, а? Бар. Азыр колуңдабы балам? Ооба. Жүр анда үйүн көргөз кой. Бизде азыр кууп чыкпаганда могул жака көчүп кыйналбайт элек. Мен азыр көчкөнгө деле шартым жок болчу да негизичи. Мен себеби бир бөйрөгүм жок, сыртка иштей албайм.
Оор жумуш кыла албайсыңбы? Ооба, турмушка чыкканмын, бир балам бар. Тагдырдын сыноосу менен ажырашып кайра келдим. Сыртта иштейин десем, балам менен жаштуу болуп иштей албайм. Анын үстүнө өзүм ооруйм дагы. Баланы башка бирөөгө каратып иштейин десем, ооруйм да. Азыр бул жерди канчага алдыңар? 5000ге. 5000ге алдыңарбы? Айдаркан деген ажы киши бар бул жерде. Мен тааныйм да ал Ооба. ажы экенин. Ошодон алдыңыздарбы? Ооба. Ал эми азыр тиги Айда эженин лицензияларын ким көтөрүп атат? Каяктан ошо киреше? Байкем Москвада. Москвада байкең барбы? Ошол жардам берип атат. Ооба. Только ошонун арызына гана салып атат азырчы. Мен иштейин десем, мынтип балдар менен. Сенин жолдошуңчу? Жолдошум менен ажырашып кеткенмин да. Ал менен такыр эле жардам жок. Даже кызыны карабайт го. Кайсыл жака турмушка чыктың эле? Торкен айылына. Торкенге. Азыр эми ушул жерге 5000 сом төлөп атабыз дедиңер, э? Ооба. Андан сырткары электр энергия башкалары? Электр энергиясы 2000ден жогору чыгат. 2000ден жогору чыгат. Эме болуп калган экен да булчу. Кандай десем, коммерческий болуп калган да. Ошондо эле төлөп атасыңар. Ооба. Кыштын күнүндө кандай? Башка жака кубалап чыккандан көрө ушул жерде жашай берели деп. Ал канча бөлмө? Бул жак өзү 3 бөлмө. 3 бөлмө? Ооба. Эми мурунку жашап кеткендин көржөрү бар экен, ал жака киргенге болбойт экен да. Бул жак анан бул жак туалет, душу менен. Анда уруксат болсо киргизем. Биз бир кирип көрүп коелу. Мынакей эл журт. Бул Айда эженин мына Айырлуу Катмардын биздин тургун чыныгы жашоосу. Жүрүңүздөр, мынакей кыздары көргөзүп атат. Айла жок, биз ушул мэрге, биздин жарандарга мына калай кал, ой пикириңиздерди жазыңыздар. Ушундай абал болуп атат азыр, мэр мындай түшүнө албай атат. Биздин жарандардын жашоосуна кире албай атат. Жөн эле мындай кубалап чыгып атат да, жанагы Нурдан Орунтаевди тууруп атат да азырчы. Андай болбойт. Бул жарандар 4-5 үй бүлө оокат кылып, эптеп күнүнө 500 сом так оокат кылып аткан. Ошондо да ушундай мамиле болуп атат. Карындашым? Бул жакта азыр 3 сиңдим бар. 2 сиңдим, 1 кызым бар. Үйшүгөн жоксуңарбы? 2 Кандайсыңар? Ушул эле бөлмө, э? Ооба. 2 иним окууда азыр учурда. Азыр 2 иниң ошондо жалпы канча болуп атат? Жалпы 5, 6, 7 өлө. Сен өзүң кичинекей кызыңчы? Тигинде турат. Чоңоюп калып турду ал, э? Мен жана мындай жаңы төрөлгөн экен деп ойлоп турдум да. Бул жак жабык дедиң, э? Ооба, ал мурунку жашаганын көржөр ушул жакта экен да. Силердечи, карындашым, мамлекет жактан бир кандайдыр бир жардамдар болобу? Жок. Сен билбесең деле керек, э? Мен апам менен көп эме кылбаганга мен жакшы билбейт экенмин көбүн. Жанагындай жөлөк пул, ушундайлар бар болду экен. Пособиясы бар апамдын. Балдарын алган, а? Ооба. Ал эми инвалидность, азыр жана апаңды машинада сүзүп кеткен турбайбы? Мурда жылы сүзүп кетти, ооба. Ошолор да азыр мындай жардам кылбай атабы? Жок, биринчи жылы ошо сүзүлгөн жылы алып барып көргөзүп, анын дагы бул жактан жарымын биз жардам кылдык да. Байкем Москвада болчу, ошол тапта дагы ал Москвадан акча салып, анан тигил сүзгөн киши дагы бияктан акча таап барып ушинтип аман алып калдык да апамдычы. Азыр эми карындашым аракет кылабыз эми. Мынакей азыр сен акыркы сөзүң болсун, эмне сөз айта алат элең? Мына биздин жанагы депутаттарга, мэрге, алар сенин жашооңду жакшы түшүнө албай атат. Эгер сен азыр мүмкүн колдон келишинче жакшылап бир жеткиликтүү кылып айтсаң. Мен суранарым. Эмне айтат элең? Мен суранарым ушундай жаш үй бүлөлөрдү, көп үй бүлөлөрдү аяса деп ойлойт элем. Кыйналып турган үй бүлөгө жардам берген ордуна кайра кууп чыгып тура эмес эле да. Чынындачы. Азыр оор болуп атат, э? Ооба. Ал эми бул мисалы жана курулуш иштерине дагы куруп кал, өзүңөр кургула деп атпайбы? Ошондой болуп калса, эптеп мүмкүнчүлүк таба аласыңарбы? Табат элек, анын да бир айласы бар. Кудайдын бергени бар, ага рызкысы бар. Эптеп аркага жылдырып коюп алсак, ага деле мүмкүнчүлүк табат элек. Үй бүлөнү бакканга түрткү жакшы болот эле, э? Ооба. Макул, анда биз баарын жеткиргенге аракет кылабыз, карындашым.
Силер болсо эптеп чыдап тургула. Биз азыр 2 айга эптеп жылдырып алсак, анан жана бир түптүү кылып силердин жашоо турмушуңарга, мындай шаардын да көркүн чарганга баарын биргелешип иш алып барсак, Кудай буйрса жакшы жагынан чечилет деген ойдомун, Мына көрдүңүздөрбү, урматтуу менин кыргыз элим, жердештерим ушундай абалда, ушундай үй бүлө, ушинтип жашап атат. Баардыгын сиздерге чагылдырганга аракет кылып атам. Андыктан каналыма катталганды унутпаңыздар, лайк басыңыздар, анан ой пикир калтырыңыздар. Биздин Токтогул шаарынын мэри туура кылып атабы, туура эмес кылып атабы, мына ушул аярлуу катмардын жашоочуларына биз кандай мамиле кылыш керек? Сиздердин да ой пикириңиздер өтө маанилүү. Мен бүгүн Бишкек Ош жолу менен Бөкөнбаев кесилишиндеги жөнөкөй эле бир 4 үй бүлөнүн жашоосун чагылдырдым. Ушундай мамилелердин айынан булардын жашоосу күндөн күнгө оорлошуп атат. Анан албетте булар нааразычылык айтып, жогорку бийлик айтат. Мына ошонун алдын алуу максатында мэрге ушул кичинекей эле маселе, ушуну жеткиргенге, анан адилеттүү, калыс, анан мындай адамгерчилик менен мамиле кылса деген эле ойдо ушул видеону чагылдырып атам. Достор, сиздер менен көрүшкөнчө мындай тагдырлар өтө көп Кыргызстанда. Мына ошолордун бирин чагылдырдым. Колдон келсе чагылдырып, мамлекеттин бардык структураларына жеткиргенге аракет кылам. Сиздер болсо ой пикир жазып, катталып, колдоп турсаңыздар аябай жакшы болот. Аман болуңуздар. Сиздер менен бүгүн Токтогул шаардык кеңешинин депутаты болду. Көрүшкөнчө.